Бул жаш балдардын иммунитет системасындагы баягы клеткалардын иштөөсү үчүн, органдардын иммунитет системасына катышкан көпчүлүк органдар бар. Мисалы биздин тимус деген органыбыз бар, ошол жаш балдарда аябай чоң размерде болот. Мына ошол катышат. Жаш балдардын көк боору катышат, боор катышат иммунитет. Бүт биздин баягы организмибиздеги лимфа тамырчалары катышат, урматтуу катталуучулар. Лимфа түйүнчөлөрү катышат, көрдүңүздөрбү? Демек биздин организмде жанагы мисалы жаш балдардын кадимкиде ангина чечип калат го, мына ошол ангиналардагы мисалы миндалиналардагы кадимкидей биздин иммунитет системабызга катышат экен, урматтуу катталуучулар. Демек биз ошол жаш балдардын иммунитет системасына тиешелүү органдары жакшы деңгээлде иштеш үчүн эмне кылышыбыз керек экен? Эң алгач мына мен сиздерге ушул лекцияда айткан нерселерге көңүл бурушубуз керек экен. Биринчи сиздер менен көңүл бура турган нерсебиз бул жер жемиштер, урматтуу катталуучулар. Жер жемиштерди баарыңыздар билесиздер. Мынакей бул сүрөттө да көрүп турасыздар. Эми ушул жер жемиштер баланын иммунитетин жакшыртууда бул жер жемиштердин маанилүүлүгү кандай? Реалдуу түрдө ушуларга баягы басым жасап баланы иммунитетин чыңдаса болобу же болбойбу? Же мисалы жер жемиштерди колдонбой эле макарон, беш бармак берип жүрө берсек эле жетиштүүбү? Мына ушул темада бүгүн эмне кылмакчыбыз? Сиздер менен сөз кылмакчыбыз. Албетте ачыгын айта турган болсом, биздин кыргыздардын көпчүлүк энелердин, көпчүлүк үй бүлөлөрдүн бул жер жемиштер сүйүктүү тамагы болуп эсептелбейт. Бизде ачыгын айтканда жер жемиштерден ашып кетсе сабиз колдонобуз, ашып кетсе картошка колдонобуз, дагы эмне пияз колдонобуз, болду. Негизги көпчүлүк учурдачы, көпчүлүк карапайым адамдардын бүткүл ушул элибиздин көпчүлүк бөлүгү ушул азыктарды колдонот. А бирок биз жер жемиштерге өзгөчө басым жасап, аларды сүйүп, көп жеп, мисалы андай деңгээлде эмне колдонбойбуз. Бул албетте өтө өкүнүчтүү, урматтуу катталуучулар. Бул деген сөз эмне? Биз жер жемиштердин пайдалуулугу тууралуу маалыматыбыз жок, алардын барктуулугун билбейбиз, алардын баалуулугун сезбейбиз. Ошондуктан ошондой нерсе кылбайбыз. Видеого киришүүдөн мурун кыскача таанышып алалы. Менин атым Бекжан Турабеков, кыргыз журтчулугунда доктор Турабеков деп таанылгам. Өзүмдө ушул 5 жылдык тажрыйбамда 6200дөн ашуун адамга чекап өткөрүп, алардын анализдерин изилдеп, алардын диагноздорун тактап, эмне оору, эмне көйгөй, чекаптан кийин жөн эле ошол бойдон таштап койбой, алардын дарылоо планын түзүп, кыскасын айтканда 5 жылдан бери алгылыктуу иштерди жасап келип атам. Өзүм негизи 2008-жылдан бери медицина тармагындамын. 2008-жылы ушул бизде атайын айылда аптекабыз бар болчу, ошол жакта иш алып барып, ошол жактан мага кайрылган адамдарды изилдөө кылып, аларга сунуштамаларымды берип, кыскасын айтканда балалык кезимден эле медицина тармагындамын. 2015-жылдан баштап медицина илимин терең изилдөө максатта Кыргыз медициналык академиясына өтүп, ошол жакта билимимди тереңдетүү үчүн 11 000 саатымды арнап, ошол жактан жалпы практикалык дарыгер кесибине болуп, ийгиликтүү аяктадым. 2019-жылы медакадемияда окуп жүргөн учурумда биздин Кыргызстандан алып жаткан билимибизге моокунум канбай, дүйнөлүк гайдлайндарды изилдеп, Cochrane, UpToDate, BMJ, NICE, бүт ушул дүйнө жүзүндөгү медицинаны үйрөнөйүн деп, жалаң чет элдик тармактардан, чет элдик булактардан медициналык билимимди жакшыртып, далилденген медицина менен мына ошондон баштап тааныш болуп калгам. Мына ошондой дүйнөлүк медицинаны изилдеп жаткан учурумда өзүмө ушундай максат койгом. Мен медициналык билимимди Кыргызстандагы деңгээли менен калтырбайм. Мен медициналык билимимди өмүрүм өткөнчө улантам. Медицина эң өнүккөн өлкөлөрдөн өзүмдүн билимимди жакшыртам деп максат койгом. Кудайым буйруса азыр бир нече максаттарым ишке ашты. Бир нече өлкөлөргө барып, өзүм медициналык тажрыйбамды жакшыртып, башка врачтардын иштөө процесстерин көрүп, медициналык кругозорумду жакшыртып, башка дүйнөлүк коллегалар менен жакшыртып, эмне өзүмдүн бир нече квалификациямды жакшырта алдым. Тактап айтсам, дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы клиникаларга кирген Стамбул шаарындагы Медипол мега хастанасы деп аталган университеттик клиникадан билимимди жакшырткам. Андан кийин Катар шаарындагы Зевью клиникасынан билимимди жакшырткам. Ошондой эле өзүмдүн билимимди бүт дүйнөлүк аренадагы Стэнфорд, Кейптаун жана башка бүт ушундай авторитеттүү университеттерден онлайн, офлайн форматта жакшыртып келүүдөмүн. Бул жерде менин билимимди жакшырткан тастыктамаларым, албетте көз жүгүртүп койсоңуздар болот. Кыскасын айтканда, 5 жылдык иш аракетимде азыркы учурда мени 500 000ден ашуун адам соц тармактар аркылуу көрүп, байкап, өзүңүздөр көргөндөй мына Инстаграмда 370 000ден ашуун адам катталуучу бар, Ютубта 75 000ден ашуун адам. Кыскасын айтканда, кыргыз медицинасын акырындык менен жайлап отуруп болсо дагы элдин медициналык сабаттуулугун жакшыртып, эмне өзүмдүн иштеримди жасап келүүдөмүн. Эми сиздер менен вебинарыбызга кирише берели.
Анда эмесе кеттик. Жер жемиштер баланын ден соолугу үчүн эң маанилүү азыктардын катарына кирет, урматтуу катталуучулар. Азыркы учурда базарда сатылып аткан бүт социалдык баракчаларда сатылып аткан бардык витаминдерге караганда мына ушул жер жемиштер 100 эсе пайдалуу. Иммунитет үчүн жер жемиштерден өткөн бир да азык жок. Ушул нерсени билип алыңыздар жакшылап, урматтуу катталуучулар. Демек жер жемиштер өтө пайдалуу экен. Ар бир ата-эне, урматтуу катталуучулар, ушул баланы тамактандырууда жер жемиштерге өзгөчө көңүл буруш керек. Жер жемиштерди эң алдыңкы приоритеттерге коюш керек ар бир ата-энечи. Себеби дегенде баланын тамак рационуна жер жемишти кошуу менен анын организмин, анын иммунитетин чыңдаса болот, урматтуу катталуучулар. Бул нерсе көптөгөн клиникалык изилдөөлөрдө далилденген. Ошондуктан колуңуздардан келишинче балага кызыл, ток сарыны билесиздер да, сабиздин түсүндө, кочкул жашыл, мисалы брокколинин түсүндө сары түстөгү жер жемиштерди көп берип турганга аракет кылыңыздар. Айрыкча мисалы сладкий перец деп сатылат го, мына ошолор баланын ден соолугуна өтө сонун. Брокколи мисалы өтө сонун. Цветная капуста мисалы өзүнүн аябай жаш балдар да сүйүп жешет ошону. Сабиздерди идеалдуу форматта сууга бышырып туура берсе аябай пайдалуу, урматтуу катталуучулар. Помидор мисалы бала үчүн өтө сонун. Себеби деген алардын курамында каротиноиддер деп аталган заттар бар. Булар антиоксиданттар. Мындайча айтканда, антиоксиданттар деген биздин иммунитет системабызга күч келтирген свободный радикал деп коет. Эркин радикалдар деген ушундай атайын ар дайым биздин организмибизге ошондой заттар бөлүнүп чыгат. Мына именно ошол заттарды өлтүрүп жок кылып туруш үчүн организмге антиоксиданттар керек. Мына ошол антиоксиданттарды биз каяктан алат экенбиз? Албетте жер жемиштерден алат экенбиз. Ошондуктан жаш баланы тамактандырууда, жаш баланын иммунитетин чыңдоодо каяктагы бир көчөдөгү витаминдерге чуркай бербей, аптекаларда сатылып аткан витаминдерге чуркай бербей, жер жемиштерге өзгөчө көңүл буруңуз, урматтуу катталуучу. Бул сиз үчүн өтө маанилүү. Андан кийинки айта турган нерсе, көпчүлүк ата-энелер жана айтып кеткендей жер жемиштерди эч качан баалашпайт. Жер жемиштерге анчалык деле өзгөчө маани бере бербейт. Айрыкча жаш балдардын баягы прикорм киргизип баштаган учурунда жер жемиштерди бербей, только эле каша менен эле, буламык менен эле азыктандыра берет. Буламык жеп атса баласы, буламык жеп тоюп, жыргап атса, баягы семирип атса көп энелер сүйүнүшөт. Печенье менен азыктандырышат экен. Азыр бизде жер жемиш бергенден коркушат. Жер жемиш берсе эле аллергия болуп кетет, андай болуп кетет, мындай болуп кетет. Кызыл нерсе бербе деп мисалы бирөөлөр айтып койгонуна ишенип, ошонун айынан жер жемишти тамак рационуна киргизбейт. Баланын өсүп өнүгүп жатканда булардын баланын тамак азыгында болуп туруусу жер жемиштердин өтө маанилүү экен, урматтуу катталуучулар. Ошондуктан жер жемиштерди берүүдө, балага сунуштоодо төмөнкү кеңештерди аткарыңыздар. Мен сиздерге эмне кеңештерди берем? Биринчи, жер жемиштерди балага берүүдө өтө кызыктуу кылып даярдаңыздар, урматтуу катталуучулар. Жөн эле калды айтып эле алдына коюп койбоңуздар, мен жеп ал депчи. Андай кылган болбойт. Бала деген ал баягы көргөн нерсесине аябай кызыгат, урматтуу энелер. Мисалы, эмнеге баягы ушундай балдардын азыгын чыгарган компаниялар аябай өздөрүнүн товарларын кызыктуу кылып, мультфильмге окшоштуруп, балага аябай жагымдуу кылып, эмне үчүн мындай чыгарат? Себеби дегенде баланын организми мына ошондой нерсеге аябай кызыгат. Ошондуктан сиздер дагы жер жемиштерди балага сунууда эмне өтө идеалдуу форматта кооз кылып, мисалы баягы 3 бурчтук кылып, 4 бурчтук формада кезип берип, жылдызча формаларына кезип берип иши кылып, өзүңүздөр билесиздер, мына ошондой форматта башкана баланын алдына сунганда өтө сонун кооз кылып сунуңуздар да, жөн эле туурап эле коюп койгон болбойт, урматтуу энелер. Себеби жана айтып кеткендей, баланын мээси жакшы, баягы жагымдуу нерселерди кабыл кылат. Урматтуу катталуучум, ушул вебинар алкагында мен сизге бир өтө маанилүү эскертүү жасап кетким келди. Негизи ушул жаңы төрөлгөн балдардан баштап 18 жашка чейинки курактагы балдардын сөзсүз түрдө жок дегенде жылына 1 жолу болсо дагы комплекстүү диагностикадан өткөрүп турушуңуз керек. Комплекстүү диагностика дегенде бизде көпчүлүк ата-энелер баягы клиникалар саткан же бир чек-ап программаларын жөн эле УЗИдин тарттырып же бир общий анализ крайизин тапшырып эле иммунитети жакшы экен деп жүрө берет. Жок, урматтуу ата-энелер. Комплекстүү диагностика бул баланын төрөлгөн абалынан баштап азыркы абалына чейин терең изилдеп, анын иммунитет системасына тиешелүү бардык анализдерин кылдаттык менен көрүп, иммунитет системасына таасир этүүчү факторлорду аныктап, иммунитет системасын колдоо планын түзүп чыгуу болуп эсептелет. Ошол себептен мен сиздерге өзүмдүн практикамда мага кайрылган пациенттерге кантип
комплекстүү диагностика өткөрөм. Ушул боюнча сиздерге кыскача айтып бергим келди. Менин диагностикама катталганда эң негизги мен фокус жасай турган нерсе бул баланын анамнези болуп эсептелет. Эгерде бала жылына 6 жолдон көп ооруза, тез эле пневмония болуп кетсе, тез отит боло берсе, гриппке тез кабыла берсе, өнүгүүсү, өсүүсү артта калып атса, бул 100% абсолюттук форматта балаңыздын иммунитети начар иштеп жатканынан кабар берет. Ошондой эле баланын төрөлүүсү, доношный болуп төрөлгөнбү, недоношныйбы, бүт ушул нерселерге чейин фокус кылып, сиздин балаңыздын анамнезин толук кандуу чогултам. Бул биздин биринчи этап болот. Анан ошол анамнездин негизинде иммунитетин баалай турган балаңыздын иммунитети деги эле кандай деңгээлде жакшырта алабыз, эмнелерди жасаш керек, ошол нерсенин баарын так билиш үчүн мен атайын эң далилденген референстик значениялары бүт туура далилденген медицинада приоритеттүү болгон анализдерди жазып, ошонун негизинде анан сиздин балаңыздын иммунитет системасын оценка кылып берем. Балаңыздын иммунитет системасы сонун болуп атса, жакшы, мындай потенциалы жакшы, жөн гана эмне колдоо керек болсо, ошол диагностика алкагында мен сиздерге эмнелерди жасаш керек, баланы кантип тамактандырыш керек, кандай препараттарды бериш керек, кандай дозада бериш керек, жашоо образы кандай болуш керек, уйкусу кандай болуш керек, баардыгын сонун кылып атайын PDF файл менен жөнөтөм менин диагностикамда. Эгерде балаңыздын абалы олуттуу боло турган болсо, диагноздар өтө кооптуу боло турган болсо, кылдат көзөмөлдүү талап кылына турган болсо, сиздер комплекстүү диагностикадан кийин эң чоң сиздерге бериле турган мүмкүнчүлүк бул менин жеке VIP көзөмөлүмө катталуу мүмкүнчүлүгүңүздөр болот. Мен өзүмдүн VIP көзөмөлүмө көп пациенттерди албайм. Өзүмдүн реалдуу түрдө результат көргөзүүгө көзүм жеткен, реалдуу түрдө жардам бере ала турган пациенттерди өзүмдүн VIP көзөмөлүмө алам да. Бирок VIP көзөмөлгө алуу бул жөн гана эң биринчи диагностика жасалат, и диагностикадан кийин гана аныкталат. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, балдарыңыздардын иммунитетине көңүл кош мамиле жасабаңыздар. Жок дегенде бир жылда бир жолу болсо да иммунитет системасын каратып, балаңыздын ден соолугун диагностика кылып, толук текшертип коюңуз. Себеби дегенде ушул иммунитеттин начардыгынан рак оорузу келип чыгат. Кандайча? Организмде свободный радикалы деп коет. Ошондойлор көбөйүп кетсе, иммунитет клеткалары ошол свободный радикалдарды жок кыла албай калса, рак оорулары пайда болот, өнөкөт оорулар пайда болот, астма, аутоиммундуу оорулар, бүт баягы өмүр өткөнчө кетпей турган оорулар бар го. Мына дал ушундай оорулар убагында баланын иммунитетине көңүл бурбагандыктын айынан келип чыгат. Ошондуктан мен чын жүрөгүмдөн каалабайм сиздин балаңызда ушундай өнөкөт, кооптуу, өмүр айыкпас бир оорулар болуусун эч качан каалабайт элем. Мен ойлойм, сиз да аны каалабайсыз. Ошондуктан өзүңүз ушул нерсеге өзгөчө көңүл буруу менен карап, иммунитет системасына, балаңыздын иммунитет системасын текшертүүгө сөзсүз түрдө диагностикага жазылыңыз. Диагностикага кантип жазылам десеңиз, мынакей ушул видеонун астында номер турат. WhatsApp номер 0556 800 600 деген номер. Мына ушул номерге байланышып, балаңыздын иммунитет системасын терең изилдетип, кандай иштеп атат, баары жайындабы, эч кандай кооптуу кырдаал жокпу, өсүүсү жакшы болуп атабы, иммунитет клеткалары кандай, витаминдери, иммунитетке жооп бере турган витаминдердин деңгээли кандай, микроэлементтин, минералдардын деңгээли кандай, баардыгын текшерип, эгер баары сонун болсо, мен сизге план кылып түзүп берем. Эгерде абал олуттуураак болуп атса, сизде эң негизги мүмкүнчүлүк болот менин VIP көзөмөлүм алкагында ушул балаңыздын ооруларын жок кылып, иммунитетин эң мыкты деңгээлге чыгара аласыз. Ошондуктан азыркы мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, мен диагностикага да көп пациент ала бербейм. Сөзсүз түрдө балаңыздын иммунитетин ушул комплекстүү диагностикага жазылып, бүт текшерип, кылдаттык менен карап, сөзсүз түрдө иммунитетине кам көрүңүз. Азыр сиздин аракет балаңыздын кийинки келечеги үчүн өтө чоң мааниге ээ. Анда эмесе сизге жагымдуу көрүүнү каалайм. Анан баланын көзүнчө жер жемиш сатып алып жатканда абдан таң калыңыз. Өзүңүз таң калып, кызыгып жер жемишке, балаңызга карачы кандай сонун азык деп, өзүңүз да ошол азыкты сүйүп, мисалы жер жемиштичи, балаңыз билиш керек. Сиздин ошол жер жемиш сатып алып атканыңызга балаңыз сезиш керек. Балдарды негизи биз көп кыргыздар мынтип ойлойбуз да, бул бала эчтекени түшүнбөйт да, бул кичинекей, али мунун мээзи эчтекеге жетпейт деп, бүт балдарды ошентип ойлоп, баягы өзүбүздү аябай баягы акылдуу сезип, балдарга эч нерсени көрсөтпөйбүз, эч нерсени айтпайбыз, бул түшүнбөйт баары бир депчи.
Мисалы орустарды карасаңыздар кичинекей балдарына деле бир нерселерди сүйлөшө берет. Башка улуттарчы эми орустардан башка деле. Мындайча айтканда, сиздер дагы баягы балдарды кабыл алганда өтө эле кичинекей кылып кабыл ала бербеңиздер. Кадимкидей эле алар дагы уже түшүнүп баштайт. Уже 1 жаштан кийин кадимкидей бала түшүнөт. Бала карайт, көрүп баштадыбы бир нерсени, сиздин движенияларыңызды карайт, сиздин сөздөрүңүздү угат, атын айтканда сизге келип атабы, демек ал бала уже түшүнүп атат көп нерсени. Ошондуктан ушундай кезинен аларга сүйлөп, жер жемиштерге болгон сүйүүсүн арттырып, таң калып, өзүңүз кызыгып, ушундай форматта эмне балаңыздын жер жемиштерге болгон кызыгуусун арттырышыңыз керек. Үчүнчү сизге айтар кеңешим, балага жер жемиш бергенде же эле же деп, мисалы бизде көп энелер ушундай да. Мен муну атайын акчага сатып келдим, мынча сомго сатып келдим, же бол, баарын же деп, мисалы кээ бирлер урушуп салышы мүмкүн, оозуна тыгып салышы мүмкүн, ыйлатышы мүмкүн балдарды. Эч качан андай кылбаңыздар, урматтуу аталашуулар. Жер жемишти идеалдуу форматта кезип баланын алдына коюп коюңуз, ар бир тамактануусун да коюп кое бериңиз. Бала каалаганча өзүнүн баягы тоюшунча эмне жер жемиштерди жеп алсын. Сиз эч кандай көңүл бурбай эле коюңуз. Эң башкысы балага кезип бергенде бала какалбай тургандай деңгээлде кезип бериңиз, жакшылап, безопасность кылып. Анан зордоодон өтө алыс болуңуздар, урматтуу энелер. Көпчүлүк энелер баягы сабыры чыдабай, ошол мындай интеллекти дагы чыдабай кетип эле, күчүн эле ошол балага кыйкырып, анан бакырып, уруп, чабып, ушул нерселерден чыгарат да. Бул деги эгер сизде ушинтип балаңызга азык берип атканда ушундай нерселер болуп атса, анда өзүңүздү билип коюңуз. Сиздин сабаттуулугуңуз, сиздин ошол балага болгон баягы деңгээлиңиз төмөн экенин билип коюңуз да, өзүңүз дагычы. Бул нерсени оңдосо болот, урматтуу энелер. Бул нерсени оңдоңуздар. Ар бир эне өзүнүн эмоциясын, өзүнүн абалын жакшыртса, башкарса болот. Ошондуктан балага баягы тамак аш берип атканда, жер жемиш берип атканда өзүңүздөр аябай эркин абалда, ачууланбастан, жакшынакай кылып бергенге аракет жасаңыздар. Бул сиздер үчүн, бала үчүн өтө маанилүү. Эгерде сиз балдарыңыздарды уруп, чабып, ыйлатып, же деп кыйкырып, бакырып, эмнеге жебейсиң деп, жалоп кылып, менин балам ушундакай, жебейсиң сен эчтекени деп, мисалы кичине чоңурактаргачы урушат, эт жебейсиң сен, жер жемиш алып келип берсем мынакей жебейсиң деп аны кыжалат кылып, давление көрсөтүп балага, анын организминдеги адреналин деп аталган заттын көп бөлүнүп чыгуусун камсыздап, адреналин бөлүнүп чыккан бала аппетити резко жоголуп кетет. Кадимкидей эч нерсе жегиси келбей атат. Анан өзүнүн ал характерин көрсөтөт. Ошентип сиз балаңызга бүт витаминдерди бере албай, иммунитетин чыңдай албай, кайра иммунитети начарлап талкалашыңыз мүмкүн. Көрдүңүздөр, энеден өтө көп нерсе зависит этет. Эненин абалынан өтө көп нерсе көз каранды. Төртүнчү, жер жемиштерди даярдап жатканда балаңызды кошо ошол даярдоо процессине аралаштырыңыз. Эми балаңызды моуну кес деп берип койбой, бычакты, албетте балаңызды мисалы жер жемиштерди кичинекей болсо жууп бердиңиз, жуушсун мисалы сизге, сыртын ачышсын мисалы, иши кылып ушундай сиздин ошол жер жемиштерден бир нерсе даярдап атканыңызда процесске катыштырышыңыз керек. Бул нерсе бала үчүн, сиз үчүн өтө маанилүү. Бизде негизи көпчүлүк энелердин баягы убактысы өтө аз болгондуктан баласы менен баягы чогуу отуруп алып, ушинтип кезип, тамак даярдоодо баланы дагы катыштыруу бизде өтө сейрек кездешет да. Бул нерсени мисалы бизде өтө жат көрүнүшү мүмкүн, бирок колдон келишинче ошондой нерсеге аракет кылышыбыз керек. Тез-тезден эле тамакты даярдап эле койбой, тескерисинче тамакты даярдоо процесстерин балага көрсөтүп, кызык да, себеби алар жаңы үйрөнүп атат. Жаштайынан ошол кичине 1-2 жашынан баштап туура тамактанууга акырындан өз алдынча туура тамактануу жасап жегенге үйрөтө берсеңиздер, бул кийин өзүнүн пайдасын сөзсүз түрдө тийгизет. Баланын организми үчүн, анын мээзи үчүн, өнүгүүсү үчүн дагы бул өтө маанилүү. Бешинчи, жер жемиштерди баланын сүйүктүү тамак аштарына кошуп берсеңиз дагы болот. Мисалы, кээ бир учурда бала, мисалы, кээ бирки балдар макарон жегиси келет, кээ бирки балдар камыр оокаттар жегиси келет. Ошол учурларда сөзсүз түрдө жер жемиштерди да кошуңуз, майда-майда кылып кезип берип, баланын сүйгөн тамагына аралаштырып, жер жемиштерди дагы бериңиз. Бул эми айла жок калган учурда жер жемишти эгер бала өзү жебей жаткан болсо, мына ушундай форматта берсеңиздер болот. Эң башкысы баланы, урматтуу энелер, тамакты баалап, барктап, сүйүп жегенге шарт түзүңүздөр. Бала тамак жейин деп жатканда сиздер эми качан кыйкырып берет болду экен, качан апам менен урушуп берет болду экен деп коркуп, эптеп, баягы жебесе дагы, жегиси келбесе дагы коркуп жебеш керек. Себеби дегенде бул тамак жеш дагы бул өзүнчө бир искусство. Тамактан биз пайда алышыбыз керек максималдуу түрдө. Тамакты биз сүйүп жешибиз керек, урматтуу энелер. Ошондуктан ушул нерсеге өзгөчө көңүл буруп коюңуз.